Бул жер Оштогу Бейтапканага карай чыгып кеткен жол 4 көчө кесилишкен. Бул жерде учурда жаңы өтмөктүн курулушу жүрүп жатат. Бирок эл мынтип эле курулуш жүрүп жаткан, уна жүрүп жаткан жолдон өтүп келе жатат. Анткени кошумча тротуар каралган эмес. Негизи мындайда кандай коопсуздук эрежелери сакталышы керек? Ал үчүн атайын норма барбы? Бизге транспорт жана жол курулуш тармагы боюнча серепчи Талант Садыкбаев мындай курулуш учурундагы коопсуздук нормаларын түшүндүрдү. Норма боюнча жолду куруу же оңдоо иштери жүрүп жатканда адам баскан жол жабык болушу керек. Атайын курулуш жүрүп жатат деген жол белгилери коюлушу, жок эле дегенде коопсуздукту караган бир адам муну көзөмөлдөсү шарт. Тротуардын үстүн болсо керек болсо жаап коюш керек. Ошол жака там же таш же тиги дагы бир эмелер түшүп кетпегендей, грейдер экскаватор болсо илип кетпегендей. Ошон үчүн ал коопсуздуктары бар да. Оштогу курулушту техникалык көзөмөлдөгөн мекеменин бул жайда коопсуздук сакталбаганынан кабары бар. Ишкананын адиси өтмөктүн курулушу башталганда Монуев көчөсүнөн облустук Бейтапканага чейинки жолду жабуу пландалганын билдирген. График түзүлгөндө мына жолду эки жагын жаап берүү менен түзүлгөн болчу, ошол эске алынган болчу да. Келишим түзүлгөндө. Аны шаардык мэрия аткарыш керек. Шаардык мэрия аткарыш керек эле, бирок аткарыш шаарында арында түшүнсө болот, себептен альтернатива жол жок шаарга киргенге. Анан баягы табырасы деп коебуз го. Табырасын ачыш керек эле, ат кичине алда кармалып турат. Себептен алдына жолду полный тоса албай атабыз. Ал эми ооруканага өткөнчү адамдардын коопсуздугу эмнеге каралбаганына мекемеден маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Ош шаарында Монуев, Шакиров, Алимжанов көчөлөрүнүн кесилишинде 2 деңгээлдүү жол үстүнөн өтүүчү өтмөк курулуп жатат. Анын курулушу кышка чейин бүтүшү айтылган.